Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. 29 август 2020 жыл. Мынакей Кудай буйруса Кара Көл шаарынын билим борборунун жетекчиси Алымкан эжекебиз келип отурат. Азыркы учурда билесиздер, ушул пандемия оорусуна, ошо ковид оорусуна караштуу көп окуулар жабылып, онлайн окуулар өтүп жатат. Анан азыркы учурда ушул мектептерде өзлөрүнүн көйгөйлөрү бар экен. Ошолор боюнча бизге ушул элден элге ортомчу болуп коеюн, ушу жардам берип коелула деп эжекебиз келип калыптыр. Ошо эжекебизге, Алымкан эжекебизге сөз берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Көлдүктөр. Баарыңыздарды эртеңки эгемен майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарды жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Мына 1 сентябрда жаңы окуу жылы башталып, аны ушу пандемияга карата дагы деле онлайн түрүндө болмокчу. Ана бизде азыр чындыгында шаардык билим берүү бөлүмүндө көйгөйлөр жаралып атат. Анткени бардык эле үйлөрдө телевизор, бардык эле үйлөрдө телефон жок. Биз сурамжылоо жүргүздүк. Сурамжылоонун жыйынтыгында 37 баланын телефону жок экен, жана 37 окуучунун телевизору жок экен. Телевизор маселесин биз өзүбүз чечтик. Анткени биздин ар бир мектептерде телевизорлор бар. Ошол телевизорлорду ата энелерге беребиз. Ал эми телефон жок окуучуларга чындыгында кыйынчылык жаралып атат. Турмуш шарты оор, эч кандай телефон сатып алган мүмкүнчүлүгү жок окуучуларыбыз да бар. Урматтуу Кара Көл жарандары, кимде ким Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаса, Кара Көлдүн келечегине кайдыгер карабаса, ушул окуучуларга жардам берсеңиздер деген суранычты айтат элем. Анткени билимдүү адам бул биздин келечегибиз. Билимдүү адам коомдун өнүгүүсүнө, Кыргызстандын өнүгүүсүнө, Кара Көлдүн өнүгүүсүнө эң чоң салым кошот деп ойлойм. Коомду жок кылыш үчүн билим берүү системасын талкуулап коюу жетиштүү. Ар бир бала билим алууга укуктуу. Ар бир бала билим алса экен, ошолор келечекке жакшынакай жаркын жолдо болсо экен деген тилектебиз. Азыркы учурда ушул Кара Көл шаарында жалпы 5242 окуучу бар. Ошолордун ичинен 37 окуучубуздун телефону жок. Азыркы онлайн шартында телефону жок окуучу эч кандай билим ала албайт. Анткени телевизордон чындыгында берилет онлайн сабактар, бирок окуучу кайтарым байланышка чыгыш керек. Бизге кымбат баалуу телефон деле кереги жок. Бизге ошол онлайнга чыгып кайтарым байланышка чыга ала турган бир 2000-3000 сомдук телефон болсо деле болот. Эң негизгиси бала мугалим менен кайтарым байланышка чыгып, алган билимдерин бышыкташ керек. Ошол Кыргызстандын, Кара Көлдүн келечегине кайдыгер карабаган жарандар ушул биздин окуучуларыбызга жардам берсеңиздер деп кайрылып келет элем. Рахмат. Рахмат сизге. Мен да кичине кошумчалап коеюн. Азыркы учурда мына мен өзүмдүн 2 кызым окуйт. Азыркы сиз айтып кеткендей, тапшырмаларын бериш керек болуп калат. WhatsApp'тан ошол учурларда бизде окуганбыз, телефон керек болуп калат экен. Интернет, WhatsApp аркылуу көп тапшырмалар берилет экен да. Ошондуктан мен кайрылат элем. Кара Көлдө кээ бир жарандар бар, үйүндө эски телефондорун жөнө чыштап койгондор бар, жаңы алгандар бар. Эми кыскасы бул жерде сөзсүз эле жаңы телефон эмес, бул болсо дагы болот. Эң башкысы ушул WhatsApp аркылуу өзүнүн тапшырмаларын бере ала турган телефон болсо эң жакшы. Ошондуктан мен ишенем, бул азыркы эжекебиз айтып кеткен сөздөрдү кайдыгер карабай өзүнүн колунан келген жардам берет деп билем. Бизде Россияда, чет өлкөдө, Казакстанда, Бишкекте, Кара Көлдүн ичинде беришен адамдар көп. Биз ушунчалык көп беришен адам менен иштешип келатабыз. Буну эч качан кайдыгер карабайт дейм. Анткени эжеке айтып кеткендей, биздин келечеги ушу жаштарга билим керек. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум.